мындан мурунку брифингде ушул медицина кызматкерлеринин оорусу боюнча мен айткан маселе бар болчу. Андан бери биздин социалдык тармактарда анан кээ бир саясатчылардын көңүлүн бурган ошол маселе болду. Себеби дегенде бул жердеги маселени маалыматты мен айтканда ошону кайсы бир медициналык кызматкерлер өзүнө алгандыгы болуп жатат. Мен ал жерде маалыматты айтканда бирөөнүн аты жөнүн же болбосо кайсы бирөөгө тиешелүү деп бирөөнүн баягы купуя сырын же болбосо ушундай бир бирөөнүн аты жөнүн атоо боюнча маселе болгон эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, бул жерде негизги максат, айтылган максат ошол медициналык кызматкерлерге кандайдыр бир чара колдонуп, алардын оорусун ашкерелөө боюнча маселе турган эмес. Негизги максат бул жерде штабтын да максаты, мамлекеттик жетекчинин дагы, премьер-министрдин дагы максаты, негизги максаты бизди ошол коронавируска каршы күрөшүп жаткан бардык эле кызматкерлерди, бир эле медицина кызматкерлерин эмес, ушуга окшогон маселелерден алдын алуу же болбосо ошондой маселелерге эгер пайда болуп калса, ошондой маселеге чалдыкпай, мындан кийин иштерин так аткарып жүргүзсө деген тилек менен айтылган маселе болчу. Ал эми жалпы мамлекетибиздеги медицина кызматкерлеринен мен официалдуу түрдө кечирим сураганга даярмын, кечирим сурайм. Эгерде кандайдыр бир ошол маалымат сиздердин бир аброюңуздарга шек келтирген маалымат катары кабыл алынса, туура түшүнүңүздөр, андай ой менен айтылган маселе эмес. Медициналык кызматкерлерге биз колдоо, жардамды ар дайым көрсөтөбүз, көрүп турабыз. Штабтын башчысы катары мен алар менен тыгыз байланышта иштеп, алардын канчалык деңгээлде эрдик менен иштеп жатканын мен түшүнүү менен кабыл алып, мен ошону өз көзүм менен көрүп жатамын. Ошондуктан дагы бир ирет, эгерде туура эмес кабыл алынып калса, туура эмес түшүнсөңүздөр, мен кечирим сураймын.